içim katatılır. İçim katkanda, toxtaca aytkanda bayağı kança slabitli preparatlardı içsem beri bisakadil. Ayrıca güçlüğü bir günde 2 tabletkadan içetilemdagi bir cumada bir boşuna atılır. Bir cumada çeyin o tizemen ılgı sarı şişip bol şişip kedetlem. Kollarım şişip kedetlem. Tamak içkenden korkutlem, tamak jeye bersem içinden çıkpasa korkut ekensin da. Oşentip жүргөн учурумда şu ipарға жолукканда ашказанды олимпиада чегимде yazdan artık mışıl толгон токой касалдар менен жүргөнүм бирок ишенбеген. Анан келип ушул ипарға келгенде биринчи эле ушу ахразрейт азыркы детоксинг препаратын ичкем, күнчүчакты вагинально колдонгом. Биринчи эле күнү менде болуп көрбөгөндөй результат болгондо, токтожо айткандай эле ушу задний проходдон кровотечение болот эле тынбай, туалетке улуу сара менен барамы, кичүү сара менен барамы, постоянно кровотечение болот эле. Себеби баягы чындап эле каным болуп, ичимде бир жолу таш болуп катып калган да, доктурларга кайрылат элем, барсам клизма кылабыз десе, даже клизма кыла турган баягы эмесин киргизе албай, скальпель менен тырылат. 10 күндө, 12 күндө бир барган учурларым болгондо, ичим катып, өзүм баягы врачтар скальпель менен чуккандан кийин, клизма кылгандан кийинки учурларда өзүм ошентип темирлерди алып алып чуккан учурларым болгон. Ошондой жаман күндөрдү өткөзгөм. Анан акыркы учурларда ошо тынбай кровотечение болуп калганда, ошо жоон ичкеден рак болуп өлүп калат окшойм деп жүргөн учурда ипарга жолуктум. Биринчи эле ушул күнчүчак менен детокс болгон. Ошондой жаман күндөрдү өткөзгөм. Анан акыркы учурларда ошо тынбай кровотечение болуп калганда, ошо жоон ичкеден рак болуп өлүп калат окшойм деп жүргөн учурда ипарга жолуктум. Биринчи эле ушул күнчүчак менен детоксингди колдонгондо биринчи эле күндө результат болду. Биринчи күнү ичимди жүргүздү, бирок мен эч кимге айткан жокмун. Айтсам эле кармалып калып ушу ипарга иште деп айтат деп айтпай жүрдүм. 4 күн ичкенден кийин анан жыргадым да, бир күндө бир барам, 2 барам, жыргализм, баягы оору жок, баягы кровотечение жок. Улуу сара менен бир жумада бир бошонуп бар слабительный менен. Бошонгондон кийин 1 saat, 1,5 сааттан кийин улуу сөзмөят жок, арка пешеп кылган жериң шишип кетет эле да, лукулдаган оору башталат эле да. 8 saat, 9 saatка созулат эле оору. Жанымды жерге кое албай келем, отура албай келем, жата албай келем, боздоп ушу комнатаны тегерем, ыйлайт келем да. Алхамдулилла ушул ипарга келип, ушул запордон толук результат алдым. Очищающий препараттардын баардыгын иштим, бирок биз келген учурда очищение жок болчу, ушул детоксингда ахразрейк болчу, детоксинг клеточно очищает деп ушуну ичкем да. Андан кийин хушмайда деп азыркы Go-Digest мурда хушмайда болуп келген, ушул препаратты 1 жылдан кийин ичкем мен. 1 жылдан кийин ичип, 3 таблеткадан чайнап жейтилет, жыбат эдим. Биринчи күнү ичип, келдим ишке келип, обедке чыкса ичим ооруду, баягы обычный ичим ооруп, анан ажатканага барсам ичимден алый кан кетти да. Анан келип эле ушу токтожо схваткага окшогон оору болуп чыкты. Эми жатам, уктайын деп жатсам ичим ооруйт, кайра ишке чыгам, кайра келем, ошентип таң атканда ажатканага барып, айылга бардым эле, айылдагы туалетти билесиңер эми. Отурсам ичимден мындай бордовый цветте кан, миллиондогон майда курт да. Мен даже улуу сөздүн аты жок, бир чурукты алып сайып көргөм. Курттар баягы кызыл майда курт, чучо курт экен десем, кара түптөрү бар куртта. Анан жүрөгүм түшүп, чыкпаган жеримден тер чыгып, анан жаап коюп келе бердим. Баягы жолдо келатып, дагы бир жерге келсем, ичимден мынандай 3 калта түшкөндө, аппак калта. Ошол калта түшкөндө мен аны сайып көргөмдө акыбарым жок эле. Ошол калта түшкөндөн кийин, каптар түшкөндөн кийин ичимдин оорганы басылды. Мен келип эле офиске бардым, офиске барсам даттайм деген врач эже бар эле. Ошол эжеге айтсам, саналар ичегиңде калит бар экен, ошол жарылып түшүптүр деди да. Анан калит деген эмне десем, ичегиңде жара бар экен деди. Оказывается, невропатолог врачлар, ол деле мындай, врачтар бири-биринен жакшы билишпейт окшойт деп койдум да. Анан бир жумадан кийин өзгөнгө барып, өзгөндө ушул результатымды айтсам, менин ичегимде калит бар экен, жарылып түштү. Ошон үчүн ичегилерим менен көп операция болгон турайм деген ойлор кетти деп айтсам, инфекционист врач бизде иштейт, Хамидова Абидахан деген. Эже айтты, саналар это не калит деди. Анан десем, сенин ичиңен пачкаланып лям-бля курттар түшүптүр деди. Лям-бля курттун медицинада